Биз Назир экөөбүз студент кезибизде торт жасаганды жактырчубуз жана Нарын шаарында чакан кондитерлик цех ачуу кыялыбыз бар эле. 2018-жылы Агахан фондунун демилгелүү жаштар долбоору жөнүндө билип, социалдык ишкерлерге арналган курсун окудук. Бул курста биз эсеп, менеджмент жана бизнес тууралуу болгон керектүү көндүмдөрдү үйрөнө алдык. Демилгелүү жаштардан алган гранттын негизинде бизге меш жана аралаштыргыч алып колдоо көрсөтүштү. 2 айдын ичинде өзүбүздүн Тотсамы торт аттуу кондитерлик чакан ишканабызды иштетип баштадык. Биз ар кандай кондитерлик азыктарды жана торттордун түрлөрүн жасайбыз. Азыркы учурда бизде 4 кыз иштеп келүүдө. Кондитерлик ишканабыздан тышкары Культур кафе аттуу социалдык кафени иштетебиз. Культур кафе бул жаштарга арналган эркин аянтча. Бул жакта ар кандай маданий, билим берүүчү жана башка иш-чараларды өткөрүп келүүдөбүз. Өзүбүзгө жаккан нерсе менен алектенип, ошол эле учурда шаарыбыздын өнүгүшүнө салымыбызды кошуп жаткандыгыбыз үчүн өтө кубанычтабыз.